Саламатсыздарбы? Блокнот приложениясынын жардамында календар жана саатты кантип түзсөк болот. Календар жана саатты түзүү үчүн биз мыштын көрсөткүчүн рабочий столдун, жумушчу столдун бош жерине алып барып туруп, мыштын оң жак баскычын басабыз. Басканыбызда контексттик меню чыгат. Бул жерден создать дегенди тандайбыз. Создать дегенди тандаганыбызда дагы менюлар чыгат. Бул жактан текстовый документ дегенди тандайбыз. Текстовый документ дегенди тандаганыбызда бизде тексттик документ түзүлөт. Бул жерден тексттик документтин атын өзгөртүп койсок болот. Ал үчүн новый текстовый документ дегенди өчүрүп туруп, бул жерге мисалы календар жана саат деп жазып атын өзгөртүп коёт. Атын өзгөрткөндөн кийин биз ушул тексттик документти ачабыз. Тексттик документти ачканыбызда бизден ушундай болуп календар жана саат блокнот приложениясынын жардамында ачылат. Эгерде бизде ошол тексттик документти ачканыбызда кайсы приложение менен ачууну сунуштаса, биз ошол жерден блокнот приложениясын тандап коюшубуз керек. Андан кийин бул жака биз тексттерди жазабыз, англис тилинде жазабыз. Бул жерге биринчи сапка echo off деп жазабыз. Андан кийин жаңы жолчого кош чекит менен start деп жазабыз. Андан кийин дагы жаңы сапка түшөбүз дагы. Бул жака echo деп жазып туруп, пробел коюп, чоң тамган менен date деп жазабыз, датаны кош чекит. Андан кийин пробел коюп туруп, процент белгисин жазып, кичине тамга менен date деп жазабыз. Кайра тексттин артына процент белгисин коебуз. Ошондо бул жерде date деген жазуу чыгат дагы. Андан кийин бүгүнкү календар бүгүнкү число көрсөтүлөт. Андан кийин пробел коюп туруп, чоң тамга менен time деп жазабыз. Time деп жазып туруп, кош чек жазабыз дагы, пробел коюп, пробелден кийин процент, бул жерге кичине тамгалар менен time деп жазабыз дагы, процент белгисин коебуз. Ошондо бул жерден date деген жазуудан кийин дата чыгат. Андан кийин time деген жазуудан кийин азыркы учурдагы убакыт чыгат. Андан кийин дагы жаңы сапка түшөбүз дагы. Бул жерге go to start деп жазабыз. Улам кайра башынан кайталап көрсөтүү үчүн бул тексттик документти жазып болгондон кийин бул документти сакташыбыз керек. Сактоо үчүн файл дегенге мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын басабыздан бул жактан сохранить как дегенди басабыз. Бул жака календар жана саат деп атын койдук. Бул жерде тип файла txt деп турат. Биз имя файла дегенден кийин файлдын атынан кийин чекит коебуз дагы, расширениясына bat деп жазабыз. Мына .bat деп жазгандан кийин сохранить дегенди басабыз. Басканыбызда биздин тексттик документ сакталды. Азыр проводникке кирели. Бул жакта документи азыр биз кайсы жерге сакталганын көрбөй калыппыз. Бул жерден кайра сактап көрөлү. Сохранить как. Бул жерден bat.bat деп жазабыз. Андан кийин бизде азыр рабочий столго сактап коюптур. Биз бул жерден кайсы папканын ичине сактоону дагы өзүбүз тандап койсок болот. Мисалы азыр мен документи деген папканын ичине сактайм. Ушул документи дегенди тандайбыз. Бул жерден атыны ушундай кылып файлдын атынан кийин .bat деп жазабыз дагы, сохранить дегенди басабыз. Биздин документ сакталды. Азыр проводникке баралы. Проводникке барганыбызда мына биздин тексттик документибиз bat форматында сакталды. Календар жана саат деп. Биз ушул документти ишке киргизебиз. Бул жерде көңүл буруп алалы. Бүгүнкү число 22 февраль 2021 жыл саат 4:32 өттү. Бизде азыр ушул күн менен саатты көрсөтөт. Бул приложенияны ишке киргизебиз. Ишке киргизсек, мына бизде
Date дегенден кейін 22 февраль 2021 жыл. Time дегенден кейін азыркы учурдагы убакытты көрсөтүп атат. Мына бул жерде секундалар алмашып атат. 38, 39, 40 болуп. Демек, учурдагы календар менен убакытты блокнот приложениясынын жардамында ушундай кылып түзүп көрсөтүп койсок болот. Мына азыр бул жерде 53-55 секунда, азыр минутасы дагы алмашат. Мына 33 мүнөт өттү, мына бул жакта дагы 4-төн 33 мүнөт өтүп турат. Демек, ушундай кылып блокнот приложениясынын жардамында ушундай программаны түзүп алсаңыздар болот.